Aman olmuşlar, yaxşı kalmışlar. Nice to meet you. Mary. Mary Stegmaier. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. How are you? Very well, thank you. Welcome. From the United States, it's nice to meet you. So how is your election campaign going? No, ben kotarıp vereyim barına şekil olsun. Ben aytsam aytmasam da özдөр деле көрүп атат, байкап атат. Bizde 12 kandidat var ekenin, 18 kandidat var ekenin bular biliyor. Yes, yes. Но, к сожалению, идет только борьба в одностороннем порядке. Это тоже вы чувствуете. Вы видите. Well, we are talking to different candidates to find out. Yes. Biz şu başka kaynaklardan çok hareket yapıyoruz. У нас выборы, к сожалению, не между Трампом и Байденом. У нас резко отличается. In our election, so there is a big difference. Like, there is no like competition between Trump and Biden. В Соединенных Штатах действующий президент может проиграть. So in the United States, the acting president, may lose the election. Даже в штате, где руководит его родной брат, как в случае с Джеб Бушем и Джорджем Бушем. Like in the case of the Republic and the Republican, even in the state where his brother is. У нас, к сожалению, действующая власть считает смертеподобным проиграть. So in our country, that lose election, your brother is. Но, к сожалению, знаете, средства массовой информации преподносят это все в одностороннем порядке, имеется в виду государственные СМИ. Көчөдөн бүт бардык жерден көрүп атасыңар, бир эле жигиттин сүрөтү да. 17 талапкердин сүрөтү эч жерде жок. Ежелер, энелер айтып атат да, Кудайдын куттуу күнү кечке КТРден садыр дей берип, ушулардын бүт баары тескери иштеп атат. Биздин жүрөгүбүз ооруп баштады. Силер өзүңөр байкоочусуңар, мага караганда көбүрөөк нерсени билесиңер, ийгилик болсун. So you are observer, you know much better than the others and compared to me. So Thank you very much and good luck to you. Hope you the too. campaign goes well. Thank you. Pleasure to meet you. Glad- Очень приятно. Very glad to see you. Nice to see you. Жақсы қалыңыз. Замирге беремін? Мен өзімше ешқашан қалтырбаймын. Бұл жігіт таймен жанында. Беріп байланысты. Таймен жанында жігіт. Берет дейм азыр, берет. Ya adakal kolum vermeysin. Men komünist olduğumda koldayım. Budağım olmazsa işte. Komünist bolsam da dep başkaça aytasыз da, men özüm de komünist. Olsun öyle. Konuştuk mu? Атаңа берелік. Урматтуу Жалал Абад областынын Жалал Абад шаарында 776 00 18 17. Жазып алайын ба? Номер керек пе сізге? Ооба, жок. Мен
Номер телефонunuz var mı canınızda? Bakın. 776. Oo yakta. Урматтуу жалал-абадтыктар, урматтуу түз эфир көрүүчүлөр, биз Жалал-Абад областында, Жалал-Абад шаарында болдук. Жолугушубуз мына Кудайым буйрса Жалал-Абад шаарынан башталды. Азыр мындан кийин Кочкоратанын өзүндө ошол жерде жолугушуу болот. Кудайым буйрса ошол жерден дагы сиздерге биз түз чагылдырып алып бергенге аракет кылабыз. Аябагандай кызыктуу, аябагандай жакшы, жылуу маанайда Жалал-Абад шаарында күтүп алышты. Жолугушуу Жалал-Абад областында алгачкы жолугушуусу Жалал-Абадтан башталып, эл жылуу маанайда жакшы күтүп алышты. Өзүңүздөр да түз эфирден көрдүңүздөр. Жалал-Абад областын тааныштырганча кетейин. Жаңы жылдык ёлкалар коюлуптур. Бул Жалал-Абад шаарынын борбору, Жалал-Абад шаарынын центри десек туура болот. Телефонума звонок келип калды. Алло. Берип койдум ага. Макул, ага. Макул. Бердим, берип койдум. Ооба. Урматтуу түз эфир көрүүчүлөр, мына кечээ мына ушул түз эфирге мен чагылдырып тартып жүргөн жерлерде ушул Ош шаарында жанагы Уна базардын бет маңдайында ошол жерде жанагы суроо болду. Ошол жерде жанагы биздин Кыргызстан баягы 80 ашык улуттар жашаган мамлекет. Ошол жерде ушундай өзбекче жазылып, өзбек тилинде суроо берилди. Анан ошол суроону өзбекче окуп, анан кайра өзбекче жооп берди эле да. Анан ошол жерини мен тартканмын. Ошол жерини кесип алышып, аябагандай интернетте ушундай бир жаман сөздөр менен аябагандай бир жазып атышат. Мен аябагандай таң калдым. Азыр мына англис тилинде ошол жерде бир журналисттер суроо беришти. Ошол киши менен түз байланышылды. Ушул кесип алган жанагы бир адамдар ушуну дагы кесип алып чыгарыңыздар. Мына Атакан Кимсанбаевич түрк тилинде, казак тилинде, өзбек тилинде, англис тилинде, орус тилинде, кыргыз тилинде сүйлөйт экен. Баарыбыз мына көрдүк, өзү дагы айтты. Мына ушу жогоруда түз эфирден көрдүңүздөр. Атакан Кимсанбаевич англис тилинде дагы сүйлөп, бүгүн аябагандай Жалал-Абадтагы ушу жолугушуудагы элдерди таң калтырды. Аябагандай таң калтырды. Ошол жерини кесип сөзсүз түрдө чыгарыңыздар. Мына мен тартып атам, YouTube каналга ошол жерден кесип алып туруп чыгарып атасыздар. Ошону да тартып чыгарыңыздар. Так, Санжира дейт. Биз Жалал-Абадтын борборун, Жалал-Абад шаарында курорт бар. Ошол жерде биз ошол курортто келдик. Ошол жерден азыр түштөнүү болот. Кудайым буйрса, түштөнүүдөн кийин Кочкоратаны көздөй сапар алабыз. Эртең Ала Бука, Аксыда болобуз, Кудайым буйрса. Жолугушуулар аябагандай жакшы болуп атат. Мына Жалал-Абадтын үстүндөгү курорт. Кочкоратадан Кудайым буйрса түз эфирден дагы мен байланышам сиздер менен. Түз эфирде дагы бөлүшүп ошол жерде дагы көрөсүздөр деген үмүттөмүн.